Туугандар, эгерде ким жакшы парк издеп жатса, Белес паркына кошулуп иштешүүгө бардыңыздарды чакырам. Бул менин паркым. Вывод моментальный, 24 саат бою без выходных, без перерывов, в любое время акча чыгарып алсаңар болот. Моментально 3 секундта түшөт акча, через таксометр чечип аласыңар. Кошулуу болгон 2%. Заправка кылсаңар болот с таксометра. Путевой лист бекер, эгерде ким бизге кошулуп иштесе. Диспетчер круглосуточно иштейт. Экрандагы номерлерге WhatsApp аркылуу документиңерди жөнөтүп жазсаңар, 5-10 мүнөттүн ичинде подключение кылабыз, фотоконтролдон өтүп, заказдарды алып иштеп кайрылгыла экрандагы номерлерге WhatsApp аркылуу жазгыла. Силерди бардыңыздарды күтөбүз биз менен иштешүүгө. Чоң рахмат. Достор, ассаламу алейкум. Бүгүн вторник. Так, число кайсы? 24-тү. Кудай буйрса мойкага келдим. Бүгүн иштеп, вторник күнү жумуш кандай болот экенин силерге көргөзөм. Азыр кудай буйрса мына сухой туман кылдырайын деп атам. Өткөнкү видеолордо так, азыр машинанын кебетесин көргөзүп коеюн бир сыйра. Машина кир. Так, мына туман кылдырды. Шейх деген запах. Азыр бул ичине туман сиңгенче сыртын жүүрөт Ирлан деген энебиз. Мынакей сухой туман. 2000 years later. Так, буйруса мойкадан чыкты. Машина чекчейип жалтырап калды. Өзүңөр көрүп атасыңар. Окей. Жумушка даяр. Ичи дагы сон бир керемет жыт. Таптаза. До и после айырмасын байкап атасыңарбы? Ровно саат 1-де жумушка чыгып атам. Мойка кылып чыктым жаңы эле. Ушул жерден келип мойка кылып сухой туман кыласыңар. Мен айтсаңар 500 рубльга сухой туман кылып берет. Акция боюнча ушул октябрдын аягына чейин. А так 700 рубльдан негизи. Жумушка чыгайын десем эле жабып коюптур бул тарифтерди. Эмне үчүн жабып койгон? Анткени диагностикага кирсек, фотоконтроль машина сурап калыптыр. Фотоконтроль машина дейт. Буюрса фотоконтролдон өтүп, анан кийин жумушту баштайбыз. Ата куруп кеттиңиздер окшойт, эмне тарифин жабып салдыбы депчи, Кудай сактасын. Любовь — это просто туман, который рассеивается с первым же лучом реальности. Жалгыз океандын ортосунда жүрөм тегеренип, мен жол таба албай. Караң көрсөм кубанам, жашым тыя албай. Жакын барсам алдагы сезилет жалгандай. Жылдызың болчу жол көрсөтүүчү мага дайыма. Жолуңан басып жетип алайын мен жаныңа. Сени олтурайын мас болуп жеттиңа. Сенин кара көздөрүңдөн берчү сөздөрүң. Менин сен таттуу ачууну көтөрдүң. Сен бар үчүн менин үмүтүм. Так, буйруса фотоконтролдон өттүк. Жумушка даярбыз, на линияны базабыз. Так, Путилковадан иштеп баштап атам. Саат 13:26-да баштадым, Кудай буйрса жумушту. Азыр көрөбүз вторник күнү жумуш кандай болот экен. Өткөндө суббота күнү 35 000 иштегем чыгып 12 саатта. Бүгүн вторник күнү жумуш кандай болот экен, канча миң иштедим. Видеонун башынан аягына чейин көрсөңүздөр, жобун билесиздер. Достор, мени куттуктап койсоңор болот. Мына саат 14:41-де заказ алдым. Биринчи заказымды Спартак метрого
Спартак метронун жанына ушул новостройкаларга ушул жерге келатам азыр. Биринчи заказыма Кудай буйрса жумуш башталды. Жаңы эле заправкага кирип 2200 рубльга бензин куюп, ал жакта биздин тажик тууганыбыз бар экен, ошого чай ыргытып келгем. Мындай машина менен заправкага кирсең, заправщикке акча бербей койгон, чай бербей койгондон да уялат экенсиң. Анда эмесе баштадык бүгүнкү жумушту. Так, бул жакка келсем, ичинен киришим керек дейт. Бирок охранник киргизбей койду, азыр күтүп турам. Шлагбаумдун жанында токтоп турам. Аренанын жанына. Так, достор, биринчи заказымды алып келдим, Кудай буйрса. Бардыгы жакшы, көрүп атасыңар кандай двор, кандай машиналар. Теки жакта BMW i8 турат. Так, бул жерде Mercedes E-Coupe, Mercedes GL, Гелик, S-класстар турат, короче. 36 минутта алып келдим. 36 минутта 3797 рубльга. Өтө жакшы, мен оюмча өтө жакшы. Жумушту улантабыз. Буйрса уже патчим бар. Карагылачы, сон машина турат могу жерде. Bugatti эмне машина? Жазып койгула комментарийге. Заказ жок, саат 4-төн 39 мүнөт өттү. Бир эле заказ кылгам, ошо боюнча жүрөм. Бүгүн бир заказ кылдым. 2800 рубль, ошо боюнча. Ассаламу алейкум. Любовь — это просто туман, который рассеивается с первым же лучом реальности. Жалгыз океандын ортосунда жүрүм тегеренип, мен жол таба албай. Достор, экинчи заказымды алып келдим. Мына саат 17-ден 48 мүнөт өттү. Экинчи заказымды алып келдим. 2377 рубльга. Ожиданияга 150 рубль кошулуп тур, 158 рубль. Так, долгий подача болгон, 2 балл берип тур буга. Буга чейин бир заказ отмена болуп кетти. Алып туруп баратсам отмена болуп кетти. Ошондой. Эми күтөбүз эми. Не кылабыз? Буйрса жакшы крупный бир заказ кармап калсам экен деп ойлонуп атам. Бир 5-10 миңдик. Бензин полный бак куюп чыктым эле. Ушундай болуп тур, кемиптир ушундай 10дон 1 бөлүгү болсо керек. Көп деле айдаган жокмун да, заказ жок. Кеч кирип калды Москвада уже. Так, жигиттер, 17ден 25 мүнөт, то есть 19тан 25 мүнөт өттү. Мен 3-чү заказымды алдым. Заказды алсам эле. Так. Заказды алсам эле мага чалып атат. Любой цветочныйга эле кирип, гүл алып барып бер дейт. Бир кызга чакырыптыр, бир киши. Анан цветочныйга кирип мондай букетти алдым 5200 рубльга. Клиент сразу картама акча которду 6000 рубль. Азыр ушул букетти алып, ушул заказга барам. Подачасы 9 мүнөт экен. Азыр көрөбүз кыздын реакциясы кандай болот экен. Кыз мени күтүп атат.
Анан беспроводной зарядник майбакта мына могу жерде болот экен, подлокотниктин астында. Өткөндө комментарийден жазып атышты эле, беспроводной зарядка бар болсо бар болуп турса эмне проводду сайып атасың депчи. На всякий случай айтып коеюн муну да эстегенде. Так, достор, бул канчанчы 3-чү заказымды алып келдим. Саат 20-дан 14 өттү, 33 мүнөттө оплата картай. Жакшы эле көрүнүп атабы. Өткөндө бирөө жазыптыр. Nokia мен тартып атасыңбы, качество начар болуп калыптыр депчи. Видеону киргизгенде бир жарым саат, 1 саатта видео обработка болуп, видео көрүнө берет, бирок качествосы начар болот да. Обработка болуп полностью бүткөндөн кийин анан жакшы качествода чыгат. Негизи колуман келишинче жакшыраак сапатта чыгарганга аракет кылам видеолордучу, ошон үчүн лайк басып койгула. Так, 33 минутта алып келдим мен. 3739 рубль болду. Букетти алып, тиги кыз болсо кубанычы койнуна батпай, Миягин ырларын угуп келди. Мен Москванын чекесине келип калдым, район Бескудниковага. Азыр центрди көздөй айдайм. Бул жакта заказ жок, бул жакта турганга толк жок. Анан кийин келатып, бир нерсени ойлонуп, мага бир ой келди да. Оюма келди да. Мен силерге ошол оюм менен бөлүшүп коеюн, анан силер комментарийге жазгыла, ошол оюм туурабы же туура эмеспи. Өткөндөгү видео жакшы просмотр набирать этти, 40 миңден ашты. Мына бүгүн 24 октябрь 2023 жыл. 40 миңден ашты биринчи видеом. Ссылкасы аркылуу видеонун описаниясына калтырып коем, ал өткөндөгү видеонун ссылкасын. И могу жерден чыгат, могу бурчтан, подсказкадан. Ошол видеону да көрүп чыксаңар болот. Мен оюма бир жакшы ой келди. Ар кандай адамдар жазыптыр, ар кандай комментарийлерди. Ийгилик, ишиңе ийгилик деп мисал жазыптыр. Мени колдогон мен көрмандарым, подписчиктер, туугандар жазгандыр, балким досторум жазгандыр. Андан кийин объективный дагы комментарийлер болуптур. Мисал, бул нерсесин мындай кылсаң болмок, тигил нерсесин тигиндей кылсаң болмок деп мындай ар кандай комментарийлер бар. Арасында начар, негативный комментарийлер дагы бар экен. Сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп анан сөгүнүп сөздөрдү да жазгандар бар экен. Уят сөздөрдү дагычы. Эми бул видеолорду мен туугандарым көрөт, ата-энем көрөт, бир туугандарым көрөт. Силерден суранам, андай сөздөрдү жазбай эле койгула. Жазсаңар базар жок, жазгыла мындай объективный комментарийлерди, жакшы комментарийлерди. Анан бир нерсе ойго келди, ключевой нерсени айтайын. Видеону неметпечи, чойбой. Ар ким мисалы өзү мышлениясы кандай болсо, өзүнүн аң сезими кандай болсо, ошондой нерсени көрөт экен да. Мисалы таксисттер болсо, значит мен тоже пример немеге чыгып, элитке чыгып, тоже мен майбах айдап таксоид этсем болот деп ошондой көрөт мисалы. Бир бизнесмен, бир тааныш байкем бар, братанчигим. Ал болсо көрүп ойлоптур, значит мен майбах алып чыгып, арендага сдавать этсем болот экен депчи. Күнүнө мисалы 12 миң, 15 миңден сдавать этсем болот экен. Мисалы ошол эле суммага, мисалы бир 10 машина алып чыгып туруп сдавать этип, 10 ар кандай адамга бергиче лучше ошол эле суммага бир машинаны алып чыгып туруп, аны бир кишиге берем, и соответственно башым азыраак ооруйт депчи. 10 адам менен сүйлөшпөй, бир адам менен сүйлөшкөн жакшы да. Мисалы мен деле бул элитке чыкканым ошол, мисалы бир күндө 30 заказ кылбай эконом менен 10 заказ кылып ошол акчаны иштесем, зато бул жактагы мисалы кишилер кичине спокойныйраак депчи, башым азыраак ооруйт деп, кедалова медалова жок деген сыяктуу ошондой мааниде да. Анан эгерде силер мисалы мышлениеңар негативный болсо, адамдын дайыма кемчиликтерин көрсөңөр, кемчиликтерин айтсаңар, мисалы, значит өзүңөр ошондой кемчилиги көп, ошондой адамсыңар да. Адамдардын кемчилигин, айыптарын айтып, мисалычы. Ошон үчүн достор, немени өзгөртөлү, кичине ой немебиздичи, аң сезимибизди өзгөртөлү, оңололу, аракет кылалы, Кудай буйрса. Мен идеальный адаммын деп мен эч качан айтпайм, эч качан айткан эмесмин. Ар бирибизде кемчилигибиз бар, бирок ошол кемчиликти аракет кылып оңгозсок болот, ошол кемчиликтер менен күрөшсөк болот да. Аябай жакшы адам болуп, жакшы күйөө болуп, жакшы бала болуп, жакшы ата болуп жашаганга кийинки дагы экинчи, үчүнчү өмүр болбойт. Өмүр бир эле жолу келет. Ушул өмүрдө мындай татыктуу жашап кеткенге аракет кылышыбыз керек. Эгерде человек говно болуп жашап жүрө берсек, человек говновойдон өтүп кетебиз да. Кайра экинчи шанс болбойт биздечи, чтоб жакшы адам болгонгочу. Может, кийин картайгандан кийин 50-гө чыкканда, 60-ка чыкканда, 70-ке чыкканда мебизге келеттир. Мен говно болбой эле нормальный адам болуп жашасам болмок экен деп, бир туугандар менен катташсам болмок экен.
балама мындай жакшы тарбия берсем болмок экен депчи, атама жакшы сөз айтсам болмок экен чайымды куюп берип деп. Бирок анда уже кеч болуп калат. Ошон үчүн эмтен ойлонолу, ойгонолу, аракет кылалы. Мен дагы идеальный адаммын деп айта албайм, бирок мен аракет кылып атам ошого, и сиздерге дагы айтып атам. Ошондой эгерде мен ой пикириме мисалы макул болсоңуздар, жазып койгула комментарийгечи. Просто ушуну айтып койгум келди. Потому что анча-мынча комментарийлерди окуп деле мындай ойлойсуң да, акыл үйрөтүп жазат мындай, ал турган эле нерсеничи, мындай неважный эле нерсени, бирок сени үйрөтөт, бирок ал өзүнүн жазганын карасаң бир 3-4 катасы бар да. Мындай хотя бы мындай без ошибки жазгылачы хейтерлерим мен, хотя бы мындай катасы жок, мындай бир адамдарга, грамотный адамдарга мындай текшертип, мындай катам жокпу же барбы деп ошонтан кийин жазгылачы сураны силерден. Бардыңарга ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса жумушту кайра улантайын. Что-то философия көп болуп кетти окшойт бул выпускта. Кудай буйрса видеолордо артымдан бир машинаны коюп, анан кийин жанагындай экшн камера менен клиенттерди дагы кандай түшөт, кандай учурашам, кантип сүйлөшөм, ошолорду дагы тартам кудай буйрса. Видеону ошон үчүн калтырбай көрүңүздөр, комментарий жазып, бул видео менен бөлүшүп койсоңуздар, мага болгон эң жакшы, мындай эң чоң жардамыңыздар ошол. Ошон үчүн бири-бирибизди колдойлу жигиттер, туугандар. Мисалы силерди кандай суроо интересовать этсе, ошол суроону жазгыла. Мен ошону мисалы эмки видеолордон дагы ошол суроолорго жооп бергени, ошол тема боюнча видео тарткан аракет кылам. Силердин кызматыңарда болом кудай буйрса. Анда эмесе центрди көздөй жөнөдүм мен, көп сүйлөбөй. Так, достор, 4-нчү заказымды алып келдим. 5351 чыкты 39 мүнөттө. Так, креслоз менен заказ бериптир. Бирок эч кандай жаш бала чыккан жок. Эшикти ачтырбай эле өздөрү түшүп кетишти. Саат 22:54 болду. 4 эле заказ кылдым бүгүн. Дагы 1-2ге чейин иштейм. Буйрса аракет кылабыз до конца. Будний күндөрдү көргөз кандай болот деп. Күндө чыгып, күндө тартып көргөзөм. Бүгүн вторникпи? Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Бир жума күндө иштейм майбах менен. И каждый күнү заработок канча болду полностью видеого тартып көрсөтүп берем. Ошондуктан эгерде каналга каттала элек болсоңуздар, лайк, анан подписка сиздерден. Менден болсо кызыктуу, маанилүү видеолорду тартып чыгарганга аракет кылам. Анда эмесе кеттик дальше. Заказ алган центрди көздөй. Азыр профсоюзныйдамын. Центрди көздөй барыш керек. Так, жигиттер, саат 12-ден 8 мүнөт өттү. А мен болсо 5-чи заказымды алып келдим. 23 мүнөттө келдим. 2750 рубльга. 2750 рубльга. Ошондой дагы 1-2ге чейин иштейм. Да 1-2 заказ кылаттырмын балким, көрөбүз. Анан итогун, результатын айтам. Кандай болду. Клиенттер ушинтип туруп, сиденьяларды мондай жаткызып туруп кетип калышат экен. Сууларды алып алып. Ошондой. Мой сиденьяны болсо, негизи по стандарту ушундай абалда болуш керек. Передний пассажирский сиденьячы. Буну до конца жылдырсаң, обзорго мешать этип калат экен күзгүгөчү. Көргөнгө. Бирок бул до конца жылат экен. Жылдырса жылы берет экен. На. Мондай болуп калганда, мисалы мен ушу жерде отуруп, кантип күз күнү карайм деген ойда. Же мындай лилипут болушум керекпи, чтоб күз күнү мындай отурушум керек экен да, рульга жапжакынчы максимально. Что это значит? Берете ли вы чеки? Мы черномазые? Нет, не вы, а ваша компания. Нечего тут извиваться и юлить. Это российские штучки. Нет, что вы, нет, я бы никогда. Бул жерде отурам мен. Обзорго мешать этет экен караганда. Так.
буюрса бир заказ кылдым. 10 мүнөттө оплата карта дейт. 1920 рубль чыкты. Saat 1'den 18 minut öttü. Так, достор, saat 2'den 21 minut öttü. Kuday buyursa жумушту бүттүм. Бүгүн 15 миң иштедим, 15 миң рубль. Ошондой вторник күнү 15 миң иштедим, саат 12 саатта. Арендам чыкты, бензин чыкты и мойканын акчасы чыкты. Минуска кеткен жоктун, самый главный. Кудай буюрса, эми пятница, субботаны күтөбүз. Жумуш кандай болот? Уккандар шок болуп аткан болуш керек. Каякта 35 миң, 40 миң каяк кайда депчи. Өзүм да шок болуп атам. 35 миң, 40 миң кайда депчи. Сегодня вечером закончим стяжки. Наше дело. Потом? Да. И дальше больше посмотрим. Вы делаете только стяжки? Да, стяжки. Как компания у вас называется? Не компания у нас, мы наемщики. Вот.